Жайылған керегедей керілген бір, айылымда құр ташатту асқа тұрат. Белеке бізге тайын берілгендір, қылымдар қатмарынан қойған құрап. Баратсам күндік жерден мені көріп, ордынан бір қозғылып алған оқшоп, аңғыча желі келіп назик қана, аймалап өчіттап жөнөйт қошты. Ал тұрат ейлеп, менде жандың жарымын, айылымдың чоң белгісі жердің жері, дүйнөдө болгон бардык шамалдардын өтпөгөндөр ага тийбей эриндери. Айланайын айылым, топурагым, сен бар үчүн бар болуп отурамын, сен бар үчүн бийикмин тоолорумдай, сен бар үчүн мен дагы толтурамын. Калаада өтсө дагы ай жылдарым, каным жаным аркылуу айылымдамын, азгалы эгер сени унуткарсам, ал эмеспи өзүмдөн айрылганым. Тууган жердин топурагы алтын деп коет кыргыздар. Курташ асканын этегиндеги үчемчек айылы сүкөмдүн киндик каны тамган жер. Балалык өткөн жерин, касиеттүү таласын сагынып келет ардайым. Айылынын таза абасынан кире дем алып, бир туугандары менен чер жазып сагынычтырайт. Тууган жердин касиети дем берип, күч кубат кошулуп, чыгармачылыгына демөөр болгонсуйт. Калети жок мага койгон доолордун, мен уулумун көк мелжиген тоолордун, моюн калам бир ыптамда тоо турса, анда менин дүйнөм толук болорун. Мен тоолордун кызганычтуу уулумун, уулумун да малайымын кулумун, төр-төрлөргө турат мени чакырып, токулуу ат шылдыратып суулугун. Сонундеги кулундунун түздөрү, шуудураса бышкан эгин күздөгү, а мен үчүн мал булут бир жайылган. Адырлардай жер жок өңдүү биздеги, кайда жүрсөм тоолор эси тартымда, мен аларга тура албаймын сыйынбай. Тоо болбосо ай ким билет, акында болот беле Эралиев сүйүнбай. Сиздерге түз, тоолор кымбат амага, март бакубат тунук сууга, абага, эгер мага сый көрсөтмөк болсоң сен, эң оболу тоолуксуң деп табала. Бул киши өзү туаса сезимге абдан сугарылган чоң талант. Сүкөн касиети эмнеде дегенде, бир жагынан абдан назик лириканын обончусу, экинчи жагынан ошон менен кошо философияга мындай терең көз караган чоң ойчул. Лирика менен философияны айкалыштырыш ал оңой иш эмес. Лириканы мына күнүгө угуп көрүп жүрөбүз, ал албетте адамга жагымдуу нерселер. Бая көңүлдүү кандайдыр бир тоодон шамал келип, баягы көңүлдүү бетти сыйпалап кеткендей кеп лирика ал күндөлүк нерсе чынында.
Ами философия болсо, ал эми терең ойлонууга мажбур кылат. Ошону айтам деген, ошону философиянын кандайдыр бир деңгээлине жетем деп аракет кылган инсан сөзсүз ал оңой менен ага жете бербейт. Ошондуктан мен айтайын дегеним, Сүкең биз үчүн бул өзү классик болуп калган киши. Толук мааниде классик. Улуттук классик. Ошондагы бир астына чийип айтайын. Так. Анан эми Сүкең элдин баары билет, биринчиден согушка катышып келген киши. Азыр андай кишилер саналуу. Ошону башынан өткөрүп келген, мунун өзү эмне деген эрдик, эмне деген чоң тагдырдын ээси экени белгиленип турат. Анан эми мен бул кишинин жакын билем деп атпаймынбы. Бул кишинин чыгармачылыгына мен дайым ушул колдон келишинче көңүл буруп, өзүм ушул кызыгып жүрөм да. Өзгөчө баягы жылы жаңыдан космонавттар теги алыскы космоско, алыскы дүйнөнүн четине жетип, Гагарин баш болуп, биз үчүн ошо кезде бир укмуштуу дүйнөнүн түзүлүшү, адам баласынын колунан келген аракетинин ачылышы, кошулушу, ушунун баардыгы көз алдыбызга келип бергенде, поэзияга, адеп поэзия аркылуу ушул космоско адам баласынын чыгышын ал кезде айтып бериш өзү оңой эмес болчу. Ошо биринчи Сүкең ошого жетилди. Жылдыздарга саякат деген чоң поэмасында кадимки азыркы замандагы көз караш менен поэзиянын ошол жаңы поэзиянын азыркы заманага тиешеси бар поэзиянын куралы аркылуу космос менен адамдын ортосундагы чоң байланышты, чоң тарихи окуяны айтып берүүгө жарады. Жаңы жээктин ачылышы деп кыргыз поэзиясына жаңы үн кошкон, Жылдыздарга саякат поэмасына өмүр берген да ушу чикем эле. Себеби Эралиевдин агыр менен жазылган бул саамалыгы дүйнөгө жаңыча көз караш, жаңыча ой жүгүртүү, поэзиядагы жаңы жол экенин, аны өз учурунда сактап калуу керек экенин кыраагы чикем байкаган экен.